Представьте, что Земля изменилась до... Elestеткеле жер жүзү астын үстүн болуп, асман алай дүлөй болуп өзгөрүп кетти дейли. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй турасың. Каерде турганыңды билбей дендарысың. Анан бу дүйнө жаралгандан берки бүт тирүү жандыктын баары бир жерге чогултулуп, арасында сен да барсың. Ошол кыямат күнү баары жылаң аяк, энеден туума жыңалач болушат. Ошол күндүн коркунучтуулугун ушундан бил, бирөөнүн жылаңачтыгын кармак турсун, ар бир жан эми мен эмне болор экем деп өзүн гана ойлоп калат. Ошол күнү бир тууганын карабайт, уул кыздар апасын, атасын карабайт. Эч бир адам өз күйөөсүн, аялын, бала чакасын карабай, ар бир киши өзүнүн тагдыры тууралуу гана ойлонот. Ар адамдын оозунан жаным, жаным, жаным эмне болот дегенден башканы айтпай калат экен. Эч бир кың эткен үн чыкпайт. Адамдарды айтарга сөз калбайт. Элестеткиле, уч кыйрына көз жетпеген көп сандагы кылкылдаган адамдар, бирок бир дагы үн чыкпайт. Анан тараза орнотулат. Аллах Куранда: "Ал күнү биз адилеттүүлүк таразасын орнотобуз. Эч бир жанга адилетсиздик кылынбайт. Атүгүл кыпындай дагы" дейт. Эгер адамдын жакшылык иши таруунун кичине данындай болсо да, ал таразага тартылат. Эгер адамдын жаман иштери таруунун бир данындай көлөмдө болсо дагы, аны таразага тартабыз. Ар бир киши өз эсебин берет. Пенденин ар бир шыбырты, ар бир көз карашы, ойлогон ою таразага коюп өлчөнөт. Тараза Аллахтын жараткан иши экенин айта кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен: "Кыямат күнү тараза орнотулат. Ага бүткүл асмандар менен жер дагы коюлуп, баары өтө бир тактык менен өлчөнөт" деген ал. Башка бир хадисте: "Эгер зарылдык болсо, ал тараза менен асмандар менен жерди да өлчөгө болор эле" дейт. Периштелер Аллах субханаху ва тааладан: "О Аллах, бул тараза кимдер үчүн орнотулду?" деп сурашканда, "Мен жараткан заттардын кимисин кааласам ошолор үчүн" деп жооп кылат Аллах. Анда периштелер: "О Аллах, биз сага татыктуу түрдө сыйына албадык" деп өкүнүшөт. Периштелер ошентип өкүнүп атса, ойлонбой эле күнөө кыла берчү биз пенделер кантебиз? Банкроттордун банкрот болчу күнү дал ошол күнүм болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан: "Бу дүйнөдө баарынан куржалак калган киши ким билесиңерби?" деп сурайт. "Ал акчасы, эч бир мүлкү жок адам да" деп айтышат сахабалар. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок, баарынан куржалак калган анык банкрот адам кыямат күнү өтө көп жакшы иштерди кылган, кайыр садака, зекеттерди берген, көп намаз окуган, орозо туткан, тахажжуттарга турган адамдын көп сооптуу иштери таразага коюлат. Бу киши бейишке жөнөтүлөт болуш керек деп ойлойсуң. Бирок ал адам бирөөнү кордогон, бирөөнүкүн урдаган, башкаларга залал кылган, бирөөлөргө жала, жаман сөз айткан жактары болот. Ошондо Аллах ал адамдын бирөөлөргө кылган жамандыктарынын акысы үчүн жасаган жакшы иштеринин баары андан залал тарткан адамдарга берилсин" деп периштелерге буйрат. Ал залал кылган адамдарга болгон жаман иштери тараза табагында оорлогондон оорлой берет. Ал эми жакшы, сооптуу иштери уламдан улам ал кордук көрсөткөн адамдарга таратыла берет. Элге көп кыянатчылык кылган адамдын тараза табагындагы жакшы иштери кемигенден кемип, андан залал тарткандарга байланышкан жаман иштери оорлой берет. Таразаны көргөн ал адам: "Жаман иштерим эмне мынча көп" деп эси чыгат. Акысы желген, кор болгон, залал тарткан адамдар көбөйгөндөн көбөйүп, тиги адамдан "Бер менин акымы" деп туш тараптан токтобой чууруп келип жулкулдата башташат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай адамды банкрот деп эсептейт. Анткени ал бүт кылган жакшы иштеринен сурак күнү куржалак калат. Бирок таразада жакшы иштери түгөнүп калса дагы "Акымды бер" деп адамдар токтобой эле келе беришкенде периштелер: "Бу кишинин жакшы сооптору таразада калбады" дешет. Ошондо Аллах субханаху ва таала: "Бүгүн калыстык гана кылынат. Бул адамдан залал тарткан адамдардын күнөөлөрү да ушул адамга берилсин" деп айтылат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат: "Тигил адамдын жүзүнөн ат кыйгармалат дагы түз эле тозок отуна ыргытылат" дейт.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde görө alбастыктан сактангыла деп эскерткен. Көрө албастык деген бирөөнүн жакшылыгына көз артып ошондон айрылып калса экен деп каалоо, анын артынан жаман кеберчи деп ошол жакшылыгынан кур калтырууну көздөп ушактоо. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрө албастыктан сактангыла, ал жаман адат, өрт, жыгашты күйгүзүп жок кылгансыңар, жакшы иштериңердин баарын жокко чыгарат деп айткан. Кылган жакшы иштериңерди сурак күнү көрөсүңөр, бирок анын баа-баркы жарым тыйынчалык да болбойт. Эмне үчүн? Анткени Аллахтын эскертүүлөрүнө, тыюуларына, анын ичинде адамдарга кыянатчылык кылбагыла дегенине кулак салган эмессиңер. Ошол сурак күнү эч кимге ишенбей калат. Аллахка касам ичем, уулдары, кыздары жанталашып ата-энелеринин кылган жакшы иштерин өзүнө тартып алууга аракеттенишсе, ата-энелер болсо өз уул кыздарынын жасаган жакшы иштерин өздөрүнө алып алууга жан үрөшөт. Кимде жакшы соо иштер болсо, ошонун соопторун жулуп качалы деп баары жан аракетке түшүшөт. Эми буга салыштырмалуу жашоодо такыба, диндар болуп жашап өтүшкөн сахабалардын абалы суктанаарлык болот. Алар бири-бирине кубана карап куттукташат. Хадистердин биринде айтылгандай, жакшылык иштери ого эле көп жасаган адамды таразанын астына алып келип периштелер анын жакшы иштерин таразага койгондо, ал иштердин көлөмү тоодой болот. Ошондо Аллах менин ырайымым менен бул инсанды бейишке алып киргиле дейт. А бирок теги инсан: "О Аллах, мен сенин ырайымың менен эмес, жакшылыкты ушунчалык көп жасаган аракетим үчүн эле бейишке ансыз дагы өзүм татыктуумун да" дейт. Анда Аллах субханаху ва таала макул калыс бололу. Анда эмесе мен сага берген ырайымдардын бири өзү, алдагы көздөрүңө көрүү мүмкүнчүлүгүн берген ырайымымды таразага койгулачы дейт периштелерге. Көрүү ырайымы таразага коюлганда, тиги кишинин тоодой болгон жакшылыктарынан өтө оор болуп турат. Аллах берген көздүн көрүү ырайымы бул кишини тозокко ыргыткыла дейт Аллах. Аны угуп эси чыккан адам: "О жараткан, мен сенин ырайымың менен бейишке киргим келет" деп жалынат. Сурак күнү бир адамга анын бул жашоодо кылган эткен иштери, жоруктары жазылган 99 китеп алынып келинет дагы Аллах таразага баргының, сенин иштериң өлчөнсүн дейт. Киши таразага барып кылган иштерин өлчөтүп кайтып келатып: "Бүттүм, эми шорум кайнайт" деп үмүт өчөт. Эсеп китептерде жазылган иштериң менен макулсуңбу дейт Аллах. Киши: "Ооба, о Аллах, мунун баарын моюнга алам" дейт. Ошондо Аллах: "Бул иштериңе карата кандайдыр бир актана турган жүйөң барбы" деп сурайт. "Жүйөм жок" дейт киши. Анда Аллах: "Бүгүн эч кимге адилетсиздик кылынбайт" дейт да кишиге бир баракты сунуп, аны таразага коюусун айтат. Баракта ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген жазуу болгон болот. Теги киши: "О Аллах, бу бир жука кагаз кантип эле тигил 99 китептен оор болсун? Бул барак өтө жеңил да" дейт. А бирок тиги кагазды таразанын берки табагына койгондо, баягы 99 китеп кескин өйдө боло түшөт да кагаздын салмактуу экени көрүнөт. Анткени туугандар, сурак күнкү таразада Алланын ошол сөзүнөн салмактуу эч нерсе болбостугу анык. Биз бул жашоодо ошол келимени көп айтып, ошол нукту карманып жашообуз керек. Сурак күнү таразага адамдар жасаган көп иштери коюлат. Жана ал үчүн берилчү сыйлыктар да көп болот. А бирок эң бир кадырлуу сыйлык инсандын кармаган орозосу үчүн берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Кудси хадисинде: "Аллах менин кулум жасаган эткенинин баары өзү үчүн кылат, а бирок туткан орозосун гана менин ыраазылыгым үчүн тутат. Ал сабыр үчүн мен инсанды өзгөчө сыйлык менен сыйлаймын. Ал сыйлык эмне сыйлык экенин периштелер да билишпейт" дейт. Сыйлыкка татыктуу болгон ошол күнү инсан кандай бир бакытка бөлөнөт. Сурак күнү бүт баардык нерсе ачык көрүнөт. Кайбир инсандардын жүздөрү кубанычтан жаркыса, кээ бир адамдардын жүзү кайгыга батып, карарып арманы күчөйт. Баары Аллахтын акыркы чечимин күтүп зарыгышат. Тигине жасалган иштердин баардыгы таразага тартылып болду. Эми эмне болот? Акыркы өкүм чыгарылат. Бул көрүнүштүн баарын аппак нурлуу ажайып периштелер жана кабагынан кар төгүлгөн капкара периштелер баам салып турушат.
Өкім угузулуп жакшы иштери көп инсандарды ак нурлуу периштелер бейишке карай, жаман иштери көп адамдарды каардуу кара периштелер тозокко карай алып жөнөшөт. Жаман иш кылган динбезерлер тозок отуна ыргытылат. Эч ким аларды коргоп жардам бербейт. Алар "О, азап болсун бизге. Бизди коргоп сактап калар эч бир жакыныбыз дагы, досубуз да жок" деп ачуу кыйгырышат. Жаны күйүп чыркырап ыйлашат. Арасынан бирөө "О, жараткан, бизге бир мүмкүнчүлүк берчи, акыркы ирет бир шанс берчи" деп жалбарат. Бирок Аллахтан эч бир жооп болбойт. Бу дүйнөдө рахатка, байлыкка ашып ташкан жашоого чөмүлө жашап өткөн бир кишини тозоктун отуна бир көмүлтө чумкутуп андан периштелер "Өмүрүңдө бактылуу болуп көрдүң беле" деп сурашат. Ал киши "Жок, мен өмүрүмдө бактылуу болуп көрбөптүрмүн" дейт. Мындайча айтканда ал өз жашоосундагы бардык бактылуу кездердин баарын унутат да калат. Сурак күнү өз диндарлыгын эл көрсүн үчүн жасаган адамдарды, эл мени аалым деп атасын, суктансын деп диндар болмуш эткен аалымдарды, кайрымдуу иш кылганын баарын эл мени бул кандай берешен, кайрымдуу деп айтсын үчүн жасаган кишилерди, ошондой эле эл мен каза болгон соң мактасын, мени даңктап айкел орнотсун деген ниетте жанын шейит кылып өлгөндөрдү алып келишет. Булардын баарынын ниетинде Алланы ыраазы кылуу эмес, пенделерге көрүнүү, суктандыруу, мактануу турганы дайым болот. Алар биринчи болушуп тозокко айдалышат. Бизди мына